Түзөөдө Лондон BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Чоң 20-нын саммитинде Трамп менен президент Путин жалпыга жарыяланбаган жолугушуу өткөргөн. Трамп бул маалыматты жалган деп атады. Ирактагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы согуштун кесепети. Миңдеген балдар жетим калды. Түштүк Африкадан ааламды изилдөө. Жаңы кубаттуу телескоптор көп ачылыштарды жасайт деп күтүлүүдө. Чоң 20-нын саммитинин алкагында болгон президент Путин менен Трамптын алгачкы жолугушуусуна дүйнөлүк коомчулук көңүл бурган. Эми айтылган жыйындан кийин эки лидер дагы бир жолу сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү айтылууда. Ал жалпыга жарыяланган эмес. Эки лидер расмий тамактануудан кийин бейрасмий сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деп маалымдалууда. Эки лидердин алгачкы расмий жолугушуусу чоң 20-нын саммитинде болгон. Учурда Орусия АКШтагы президенттик шайлоодогу Трамптын үгүтчүлөрүнө көмөк көрсөткөн делген үмүштөр үчүн тергөө иштерин жүргүзүп жаткан чак. Массалык маалымат каражаттары бул окуяга дыкат көз салууда. Эми эки лидер бул жолугушуудан кийин расмий тамактанууда кайрадан сүйлөшкөнү кабарланууда. Трамп мырза өз ордуна отурардын алдында башка лидерлер менен сүйлөшкөнүн көрсөткөн тасма ачыкталды. Трамп андан соң маңдайында отурган Путинди карап колу менен белги берет. Расмий тамактануудан кийин эки лидер бейрасмий сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү ачыкталууда. Бирок АКШнын администрациясы эмне себептен бул жолугушуу тууралуу так маалымат тараткан жок. Эки лидердин бейрасмий сүйлөшүүлөрү жөнүндө АКШда жайгашкан Евразия тобунун президенти Иан Бреммер айтып чыкты. Ал өз кардарларына Трамп менен Путин 1 саатка жакын убакыт сүйлөшкөнүн көргөнүн жазган. Саясий окумуштуу катары улуттук кызыкчылыктары кайчылаш болгон эки ири державанын лидерлери бири-бирине жакындаганды ушунчалык аракеттенгенин көрө элек болчумун. Дал ушул көрүнүштөрдү көптөр түшүнбөй жатат, дейт Иан Бреммер. Дональд Трамп өзүнүн Твиттер баракчасында жактады. Ал Путин экөөбүз жашыруун түрдө тамактангабыз деген маалымат жалган. Германиянын канцлери бардык чоң 20-нын лидерлерин жубайлар менен чакырган. Журналисттер дагы аны билген деп жазды. Медиа өз кезегинде расмий тамактануу тууралуу билген, бирок эки жетекчи жолугушуу өткөргөн жөнүндө кабары жок болчу. Дональд Трамп Орусия менен байланышы бар деген имичтерден арылгысы келет. Бирок бир чуулгандуу окуянын артынан дагы бирөө ачыкталууда. Учурда Трамптын баласы Орусиянын өкмөттүн өкүлү адвокат менен жолукканы тууралуу териштирүү иштери жүрүүдө. Трамптын уулу Орус өкүлү менен болгон жолугушууда маанилүү эчтеке болбогонун айтат. Бирок айтылган жыйын Трамптын командасы Орусия менен байланышта болгону жөнүндөгү тергөө иштеринин эң маанилүү далилдеринин бири болуп калды. Human Rights Watch уюмунун айтымында Ирактын өкмөт күчтөрү Мосул шаарында бир нече адамды соту жок өлүм жазасына тартканы тууралуу далилдер бар. Армия шаарды өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон тазалап жатканын айтат. Ал тапта согушта каза тапкан жай тургундарын балдары жетим калып, алар ири көйгөйгө айланууда. Мосул кармашында жетим калган ымыркай. Анын ата-энеси курман болгон. Бул ымыркай өзүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы салгылашууда жабыркагандардын бири. Жаңы төрөлгөн баланы бейтапканага ачка таштап кетишкен. Аты жөнү дагы белгисиз. Докторлордун айтымында мындай балдар көп. Ооба, көптөгөн балдар жетим калды. Бардыгы жардыруудан же ок атуулардан каза тапты. Адам жоготуулары абдан чоң. Ирактын премьер-министри экстремисттерди жеңдик деп жар салганы менен айрым аймактарда жихадчылар дале каршылык көрсөтүүдө. Жай тургундар дагы деле аргасыз жер которууда. Тургундар жолдо кезиккен жетим балдарды кошо ала кетишет. Шиба качып баратканда аны снайпер бутага алганын айтат. Колунда кармап турган ымыркайы анын баласы эмес. Шиба ымыркайдын ата-энеси урандылардын алдында калып курман болду деди. Мосулдун батыш тарабындагы негизги бейтапкана бир топ кыйынчылыктарга туш болууда. Бул адам урандылардын алдында табылган жана ооруканада жетим калган балдар дагы көп. Галеп атам каякта деп ыйлап жатат. Оюнга алаксып калганда гана ый басылат. Атасын, апасын издеп ыйлашат. Абдан кейиштүү окуя. Бирок мен эмне кыла алам? Мен анын атасы же апасы болуп бере албайм. Мен эмне кылышым керек? Өлгөндөрдүн ысымын тактоо дагы оор болууда.
Куткаруучулар каза тапкан адамдын сөөгүн тапса дароо документтерин издейт. Түз ободо BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Таиланд армиясынын мурдагы генералы мыйзамсыз адам ташыды деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылды. Адам аткезчилиги боюнча өлкөдөгү ири сот процессине 100дөн ашык кишинин иши каралууда. Алар негизинен Бангладештик жана Рохинджа мусулмандарын алдап, сатуу, уурдоо жана өлтүрүү боюнча айыпталууда. Доха менен дипломатиялык мамилесин үзгөн 4 араб өлкөсү катарга койгон талаптарын жеңилдетти. Дипломаттардын айтымында, Ал Жазира каналын жабуу сыяктуу мурдагы 13 талаптын ордунда Катарды терроризмди каржылады деп айыптаган Перс булуңундагы 4 мамлекет 6 чоң принциптин айланасында сөз кылууда. Жаңы изилдөөгө ылайык, иттер бир аймакта бөөрүлөрдөн тараганы аныкталды. Бул өткөн 20 миң менен 40 миң жылдардын ортосунда болгон. Буга чейин окумуштуулар иттер эки башка түрдөгү бөөрүлөрдүн аралашмасынан келип чыккан деп ойлошкон. Изилдөөчүлөр иттер 20 миң жыл мурун Жер планетасынын башка аймактарына жайыла баштады деген пикирде. Ааламда башка планеталык жандыктар барбы? Түштүк Африкадагы окумуштуулар дал ушул тармакта изилдөө жүргүзүүдө. Өлкөдө жаңы кубаттуу радио телескоптор орнотулду. Алар ааламдын алыскы аймактарынан сигнал кармай алат. Түштүк Африканын алыскы бош талаасында Жер планетасындагы эң жаңы назик технология жабдыктары орнотулган. Курулуш иштери жыйынтыкталып жаткан радиотелескоптор. Радиотелескоптор абдан назик болгондуктан электрондук кийлигишүү аларды талкалап салышы ыктымал. Бирок анын кубаты дагы зор. Мисалы, телескоптор Юпитерден уюлдук телефон сигналын кармай алат. Демек, Түштүк Африканын астрономиясы дүйнөдө биринчиликке чыгып баратабы? Жакында аймакта ресиверлердин саны 64кө жетет. Андан соң алар эл аралык телескопторго кошулуп, кубаты 10 миң эсе жогорулайт. Ал аркылуу окумуштуулар мейкиндикти, кара тешиктерди жана галактиканын башталышын изилдемекчи. Өлкөнүн баш калаасы Кейптаунда окумуштуулар телескоптон түшкөн маалыматты изилдөө менен алып бурушууда. Жаңы информация цунамиде эле келип, изилдөөчүлөр жетишпей жаткандай. Биз адам баласы жете албайт делген ааламдагы алыскы аймакты изилдеп жатабыз. Ал жерде эмне табыларын ким билет? Балким жандык бар планета табылар. Биздин айрым кесиптештерибиз биринчи жакырчылык маселесин чечип албайсыңарбы деп атышат. Бирок бул жакырчылыкка каршы күрөштүн бир жолу да илимге көңүл бурбай коюп, маселени түп тамыры менен чече алам деген катачылык болот. Африка континентиндеги радиотелескопторго түшкөн сигналдар кандай сырларды ачары белгисиз. Бул телескопторду биринчилерден болуп, башка планеталык жандарды издеген астрономдор колдонууда. Эми спорт. Челсинин тренери Антонио Конте клуб менен 2 жылдык келишимге кол койду. Жаңы келишим Контенин Челсидеги мөөнөтүн узартпайт, бирок анын шарттары бир топ жаңыртылган. Тренер Челсиге келгенде 3 жылдык келишимге макул болгон. Барселонанын президенти чабуулчу Неймар клубтан кетпейт деп билдирди. Буга чейин Пари Сен-Жерман командасы Неймардын келишимин сатып алууга коюлган 250 миллион долларды төлөөгө даяр экени маалымдалган. Октябрь айында Неймар Барселона менен жаңы келишимге кол койгон. Арсенал достук беттеште германиялык Баварияны утуп алды. Шанхай шаарындагы оюнда Арсенал кошумча убакытта гол киргизип, пенальтиде жеңип алды. Ал эми Гонконг шаарындагы достук беттеште Ливерпуль 2-0 эсебинде Кристал Пэласты утуп алды. Жаңылыктардын соңунда табышмактуу хулиган тууралуу. АКШдагы компания тентек кылган хулиганды кармайлы деп камералар жазып алган тасманы караса, кылмышкер эчки экен. Бул видео интернетте топ жарды. Ал эми хулиган каякта экени белгисиз бойдон калды. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.